Баняға түсіші. Шашпай, а? Екеу, бирөө бензин, бирөө солярка. Заправкадан проблема жоқ. Жақсы. Тондар, ассалаумалейкум. Жалпы катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы, урматтуу авто сүйүүчүлөр. Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Буюрса бүгүн 6 число 9 ай 2023 жыл. Бишкек убактысы боюнча кечки саат 6:30. Урматтуу көрүүчүлөр, Бишкек шаарынан сиздер көрүп турган ушул эки автоунаа сатууга коюлуп атат. Экөө тең Kia Carnival. Экөөнүн комплектациясы, экөөнүн жеген ичкен баскан турганы бири-бирине окшобойт тугандар. Бирөөсү ак, бирөөсү кара. Мына сиздер көрүп турган бул лимузин комплектация. Бул жерде 3.3 бензиновый вариант. Бул ак болсо, бул жерде 2.2 CDI мотор тугандар. Экөөнүн тең чыгарылган жылы 2018 тугандар. Алгач мен сиздерге ушул ак боюнча тартайын. Анан мунун ичине шашпай сиздерге көрсөтөм. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Кеңири жатып алып тамаша кылыңыздарчы. Комплектация аябай жакшы бул жерде. LED лампа бар, и противотуманка бар, и парктроник бар алдыңкы. Так, кеттик анда сырты боюнча мен сиздерге жакшылап комментарий берейин, анан ички салонго өтөбүз. Но сиздер көрүп турган бул скотч. Буну антиклей менен чачып туруп эле бир эле тряпка менен сүрүп коесуздар. Азыр эле растаможка болуп келди экөө тең. Түз эле менин алдыма келди. Буюрса алгачкылардан болуп мен көрүүчүлөрмө сиздерге көрсөтүп атам. Сырты боюнча, детальдар боюнча бескульчуй доступ бар экен, электро эшик экен мындай айтканда. Мунусу билесиздер да эмнени билдирет? Бул родной краска дегенди билдирет, көрүп турасыздар. Заводдон ушундай наклейка коюп берет. Анчам чамашлердин мына жеринде болот, билесиздер. Так, бунун өңү белый жемчуг, чаңчуң цветтен. Так, сырткы көрүнүш аябай жакшы. Бир дагы сарапина, бир дагы точкасы жок. Так. Бул жерде Michelin 235/55 R19. 19-чу куюлма дискада. Эми ички салон боюнча көрсөтөйүн. Ички салон тең, экөө тең. Өтө приятный сонун салон экен. Так. Чехолдорду көрдүңүздөр. Ошо Кореядан өзү. Ушундай чехолдор коюлуптур. Көрдүңүздөрбү? Так, комплектация боюнча айта турган болсок, подлокотник. Бул жерде подогрев обдув передней сиденья, подогрев руля, автохолд, эко-режим, автомат коробка, подстаканник бар экен, монитор, кнопка старт-стоп, задний вид камера бар, климат-контроль, кондиционер и круиз-контроль тугандар, мультироль. Бул жагында полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический күзгү, датчик слепой зона бар экен, антизанос и полосада кармайт экен тугандар. Пробеги 141.217 экен. Потолок жагы мындай коричневый, люк бар. Так, люктун экөөнүн тең ачып коелу. Так, жакшы. Коюңуздарчы, мощный экен ички салон боюнча. Көрдүңүздөрбү? Өтө приятный көрүнөт, өтө сонун көрүнөт. Подстаканникти караңыздар. Так, ички салон боюнча азыр наркы жагынан келейин сиздерге. Бул арт жагы 3-чү ряд сиденья дагы бар. Эки эшиктен, боковой эшиктен электрический. Мынакей. Өтө кенене. Ички салон боюнча вообще приятный, сонун. Задний климат бар. В общем, ушундай. Жасала турган эч жери жок экен. Аласыздар, сразу оформить этесиздер, айдай бересиздер. Баллондордун абалы боюнча, так, баллондор 30% бар. Желательно алмаштырып коесуздар. Так, экинчи автоунаабыз бул өзгөчө унаа тугандар. Мага караганда бул лимузин комплектацияны жакшы билесиздер. Бул жерде максимальный комплектация да, лимузин, люкс комплектация тугандар. Азыр мен сиздерге сырты боюнча бир сыйра комментарий берейин. Мына көрүп турган бул дагы ошол кагаз скотч. Буну дагы ошол антиклей менен кетирсеңиздер болот. Көрүп атасыздар. Противотуманка, парктроник и алдыңкы камера бар. Бул жерде 360 камера бар. Сырты боюнча. Мунун дөңгөлөгүнүн состояниясы жакшы. Где-то 50% бар, 50-60%. Бул дагы 19 окшойт. Так, мынакей 235/55 R19. Так, поворот повторитель бар.
камера бар. 5 ключевой доступ бар. Электро эшик. Так. Жада калсам мунун арты дагы электрический. Так, задний вид камера бар, парктрониктер бар. Эми ички салон боюнча көрсөтөйүн сиздерге. Бул жерде полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический күзгү. Көрүп атасыздар. Память сиденья, кожаный сиденья, электропривод менен. Я бисмиллахиррахманиррахим. Мультироль, круиз контроль бар. Бул жагында слепой зона бар экен, полоса кармайт экен, 220. И антизанос. Бул жерде пробег 188.009 км жүрүптүр. Бул жерде 3.3 бензиновый версиясы тугандар. И автомат коробка. Кнопка старт-стоп, монитор, камера задний вид. Асманды карап турат болуш керек. Жок, жабылыптыр. Жабылыптыр. Так, 360 камера көрүп атасыздар. Так, двухзонный климат контроль, кондиционер, автомат коробка. Бул жагында подогрев обдув переднего сиденья, автохолд, подогрев руля, задний вид камера, ручник, эко-режим, драйв мод 3 режимде. Мына жерин билесиздер. Бул стакан чайбы, кофе, суубу коесуздар да, кааласаңыздар муздатып, кааласаңыздар ысытып иче бересиздер. Азыр көк күйдү ичинен. Азыр кызыл күйдү. Кызылда ысыйт, көктө муздайт. Так. Бул жагында чөнтөктөрү да аябай кенен. Артында да подстаканник бар. И бул жагында азыр артына да өтөбүз. Сиздер менен чогуу өтөбүз. Мынакей. Капитанский сиденье бул жерде. Бар жок электрический. Так, көрдүңүздөр. Арткы сиденьялары боюнча, могу сиденьянын состояниялары боюнча жаңы машина туганда. Ичи дагы бир башкача жыттанат. Мониторду көрдүңүздөр. Телевизор мындай айтканда. Хай лимузин дейт. Үстүндө бар жогун көрдүңүздөр. Так, бул 9 орундуу. Так, бул 9 орундуу. Азыр бул жагына да отурабыз. Бул жерде арткы салондун климат контролю. Кааласаңыздар через Bluetooth, кааласаңыздар азайтып, көбөйтүп, өчүрүп, күйгүзүп, салондун светтерин да күйгүзсөңүздөр болот. Бул өчүрөт экен. Мына жактарында дагы плафондору бар экен. Көрдүңүздөрбү? Мынакей, телевизор. Каалаганга жылдырып көрө бересиздер. Карасаңыздар, кааласаңыздар видео көрөсүздөр, кааласаңыздар дагы бир башка играларда көчүрүп алып ойносоңуздар болот тугандар. Мына ушундай тугандар. Эми эң кызыгы сиздерге документи болуш керек. Документи растаможка болгон, оформление боло элек. Андан да кызыгы акчасы болуш керек. Акчасы боюнча 2018 максимальный комплектацияда өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй бул жерде бүт бары бар. $38.000 коюлду. Дагы соода кылсаңыздар түшүп берет. Эгерде Москвадан дагы алуучулар болсо, пожалуйста, көрсөңүздөр болот. Андан кийинки бул дагы 2018. Бунун комплектациясы дагы жакшы. 360-тан башкасы баары бар. Бул 2.2 турбо дизель. Бунун баасы $28.000. $28.000 2.2 дизель и $38.000 3.3 бензин. Ана жашоо. Ана жашоо. Негизинен ушундай тугандар, ылдыйга буюрса телефон номерди, WhatsApp номер коюп коебуз. Кеңири чалып, эси менен байланышсаңыздар болот. Бизге кызмат болсо биздин WhatsApp номерди билесиздер. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.